ушул келаткан жогорку кеңешке шайлоодо биз жогоруда сиз айткандай байлар келет, анан акчалуулар келет, ал эми жөнөкөй калк дагы деле четте калып калат деген жерде түндүк түштүк маселеси көтөрүлүп, же болбосо эл экиге бөлүнүп бир мамлекеттин аброюна доо келтирген нерсени жасап албайбызбы? Жеке түндүк түштүк маселеси бизде ар дайым качан бөлүнсө ошол жалаң бир топтун бийликке келүү максатында болуп келген гана кыянатчылык болуп келген. Түндүк түштүк маселенин башка тамыры, башка себеби жок. Мен ойлойм, ушул топ ким гана болбосун, жөнөкөй адам болобу, бийликке мындай умтулган адам болобу, ким гана болбосун, ушу түндүк түштүк картасын мындай разыгрывать этет деп коет го. Адамдарды мен эл душманы, кыянатчылык кылган чыккынчылар деп эсептейм. Биз баардыгыбыз ушул жалпы кыргыз улуту ушул так даана билип алышыбыз керек. Үмүт, бул оюнчук эмес. Бул өтө опурталдуу нерсе. Биз өзүбүздүн тагдырыбызга, өзүбүздүн элдин тагдырына, улуттун тагдырына, мамлекеттин тагдырына балта чаап алабыз ойноп атып. Ошондуктан жана түндүк түштүк маселесин публично козуткан, тымызын козуткан, былгытма козуткан, кандай гана шартта козуткан адамдар, булар эл душмандар, булар маңкурттар. Эгерде биз ошого жол берип алсак, мына эстүүлөр деп атпайсызбы? Эгерде биз ушуга жоопкерчилиги адамдар жол берип алсак, ушуга мындай кайдыгерлик кылып койсок, анда баарыбызга убал жок. Анда биз жөн эле улут катары, эл катары бизге убал жок болуп калышы мүмкүн. Мен ойлойм, кылым караткан кыргыз эл, мына кылым карытып келген, бөлүнбөй миңдеген жыл жашап келип, анан бир топ саясатчынын аркасынан бөлүнүп кетмек болот. Биз бөлүнсөк бөлүнөт элек го, 1000 жыл мурун, 2 жыл мурун. Анан ушунча бөлүнбөй бир муштумга түйүлүп, бир атанын баласы болуп келип анан эми бөлүнөбүзбү? Бир 20-30 кишинин кызыкчылыгы үчүн. Мен ойлойм, эл жол бербейт.